Оштогу байыртан калган чыгыш базары. Туристер эң көп келген жай. Конокторду соода жайынын тарыхый мааниси гана эмес, мындагы нават, кургатылган мөмөлөр, курут сыяктуу даамдар жана улуттук колоритте жасалган буюмдар кызыктырат. Кыргызстандан эстелик деп атайын чет өлкөгө алып кетчү кооздуктарды Борбордук базардын кире беришиндеги күркөөлөрдөн табасыз. Мынандай кийизден болгондор жакшы кетет бизде. Кийизден болгон бүт эле кол өнөрү да, комуздар жакшы сатылат. Комуздар канчадан эмес? Комуздар карагайлар 2,5 миң, 3,5 миң, өрктөр 8 миң. Чет өлкөлүктөр да калып кетишет. Алар өрк комуз кайсынысы жакшы деп сурайт, анан өрк комуз жакшы десем, өрк комуз алып кетишет да. Мисалы үчүн мына ооз комуздар. Ооз комузга да аябай кызыкышат чет элдиктер. Ооз комуз. Наны ушул Оштогу бактака жасайт, чопо чоор да, бул чоподон жасалган. Жылы келген берге. Бизде бадам сатып. Азыр бир 30 жыл иштеп койдум. Şu oturabız, satabız. 30 жылдан бери şu алып сатып. Туристтерден барбы? Туристтер келип атат. Туристтер келип алып көрүп кетишип атат жакшындагы. Өрүктөр быйыл жакшы. Адамдар жакшы болду. Бирок бизде болбоду. Мейиздер ончо болбоду. Былтыр суук болду. Туристтерге көбүнчө местный фисташканы кызыктырат. Местный фисташканы анан өрүк, баткендин өрүктөрүн жакшы кызыктырат. Ошолорду жакшылайт. Анан Өзбекстандан чыккан оңкактарды. Оштогу базарлардын дагы бир өзгөчөлүгү атадан балага өткөн кол өнөрчүлүк. Мисалы, мында турган бешиктердин баары башталышынан бүтүшүнө чейин ар бир иши колдо жасалган, ошондой эле нечен кылымдардан бери атасынан баласына өтүп жаткан мурас өнөр. Бизге энди бул ата өнөр. Биз аталарыбыз 8 бир тууган, баардыгы бешик жасайт. Аксакал эжелерибиз, апаларыбыз келсе, илгергидей гүлдөрү барбы десе, ошоларды беребиз. Кызыл, сары гүлдөрү бар. Атак азыр көпүрак. Мынанда ак бешиктер жакшы болуп атат. Боёго өчпөйт, өңүбөйт. Канча болсо тутат, анан бир лактап койсо жаңыдай болуп кала берет. Мыналарыбыз өзүбүзө илгеркидей гүлдүү паркуттарыбыз. Ошондо мына однотонный паркуттары бар. Азыркы энди жаш кыздарыбыз мынандайлар жакшы көрүп атышат. Мына национальный кыргызча оймолорубуз бар, курак оймолорубуз. Bunu kırgız ejelerimiz tikip berет, bizge çever kızlarımız var. Mınандай var. Mınan parkta mınандай oymalar basıp koyabız, tunduk oymalar. Ozu kırgızça, Kırgızstan'da nimelerini. Anan bana bambuktan jasalat mınандай. Mına bambuklarımız hem türleri köp, rasvetkası. Оштогу Борбордук базардан жогорудагыдай бешик жасагандарбы же карапачылык, темир усталарбы, айтор баары бир уурунун атадан уулга өтүп эзелтен улап келе жаткан өнөрү. Алар иштин майын чыгарып, эң жакшысын жасаганды жолго коюшкан, бирок сырттан келгендерге анын сыры менен бөлүшпөйт. Мындан улам чыныгы өнөр ээсинин колунан жасалган буюмду алам десеңиз, баары бир Ош шаарынын базарына жолуңуз түшөт. Араб, Перс жазма булактарында, түрк жазма булактарында, Кытай булактарында Оштун базарлары абдан мындай бай болгондугу жөнүндө кабар берет да. Анан экинчи жагы, дал ошол базарлар көп убакта көчмөндөр менен отурукташкан элдин ортосунда байланышты күчөткөн. Батыш менен чыгышты байланыштырган. Анан кийин эң негизгиси цивилизациялардын үлгүлөрүн да ошол базар аркылуу базардан табышкан. 9 жолдун томунда, Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан байыркы Ош шаары базары менен да белгилүү. Анткени убагында чыгыш менен батышты байланыштырган соода алаканын борбору маанилүү аймак болгон. Жибек шайы менен шербеттер сатылып, төө ат кербендеринин аягы тыйылбай, соода кызыган шаарда бүгүнкү күнүдө базар өз ордун жоготпой келет. Шахристанда шаардын медреселери, мечиттери, анын жанында чайханалары, ашканалары, шаңдуу көчөлөрү, анан кийин базарлары болгонда, эң өзү Шахристанда жанагы ири кербендер, чыгыштан батышты көздөй, батыштан чыгышты көздөй кетип аткан кербен сарайлар, кербендер токтогон сарай, кербен сарай деп, алар көп убакта Оштун базарларына жакын жайгашкан мезгилдер болгон. Себеби кербен сарайлар булар комплекстүү болгон.
кербен сарайында жанагы товарларды ташкан унаалар жайгашуучу жай өзүнчө, унаа айдаган айдоочуларга өзүнчө, ири кербен сарайларынын ээлери жашап эс ала турган бардык шарт менен коюлган мүкүттөр өзүнчө. Анан ошол эле жерден узак барбастан жакын жерде базарлар болуп, базарда баягы жергиликтүү адамдарда жок, чыгыштын да, батыштын да товарлары сатылган базарлар көп болгон. Ош шаары быйыл 3023 жылдыгын белгилөөдө. Ош шаарынын базарлары кылымдар аралыгында ар түрдүү маданиятты баштан өткөрдү. Байыркы дүйнөдөн тарта орто кылымдарда жаңы доордо Кокон хандыгы, андан соң Орус падышачылыгы мезгилинде дагы элдин социалдык экономикалык жашоосунда негизги ролду ойноп, тарыхый ордун жоготпой келе жатат. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.